Бишкекте 83 жаштагы апаны почтадан чыккандан кийин тоноп кеткен жаран кармалды. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Түзүмдүн билдирүүсү боюнча Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө бүгүн 24 октябрда Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунан жамбаш сөөгү сынган апа түшкөнүн билдиришкен. Аталган ооруканага милиция кызматкерлери барып, жабырлануучунун 1936 жылы туулган жаран экенин аныкташкан. Анын айтымында кечээ 23 октябрда саат 15:30 чамасында 4-кичи районунда жайгашкан почтадан чыгып келе жатканда артынан белгисиз жаран келип баштыгын тартып алган. Аталган факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 201-беренеси боюнча такталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Октябрь ИИБдин криминалдык милиция кызматынын кызматкерлеринин ыкчам издөө иш-чараларынын жыйынтыгында шектүү катары 1993-жылы туулган жаран колго түштү. Шектүүнүн үйүн тинтүүдө ТТ үлгүсүндөгү тапанча менен ок дарысы табылып, аны Бишкек ШИИБдин убактылуу кармоочу жайына киргизди. Учурда шектүүнүн ушул сыяктуу башка кылмыштарга тиешесин текшерүү үчүн кошумча тергөө иштери жүрүп жатат.